Кезінде көмір жағып, класстык каналары түтүнгө толгон Сызак районундагы номер 52 Турат Арзыкулова мектебинин ал күндөрү артта калып, эми мынтип жаңы мектептин босогосун аттоо алдында турушат. Учурда бул билим уясынын окуу корпусунан тарта ашкана, отказан, спорттук аянтчалардын баары жаңы салынган. Андагы ар бир класстар кенен жарык болуп, ыңгайлуу парта отургучтар, практикалык сабактарды өтүүгө ылайыктуу лабораториялар жана жабдыктар менен камсыздалган. Технология предмети деп коебуз, эмгек класс кабинети да жаңы эмеректери коюлган, темирден мындай столдору, анан могу кыпчыгыч, тиса деп коет, ошол тисалары да коюлган. Андан сырткары могу 3 станоктор, бул балдардын жанакы жыгачты, мисалы үчүн баягы жыгачтан стол жасоо, столдун буттарын, ар түрдүү жыгачтан түрдүү буюмдарды жасаса боло турган, ошол дирел экен. Андан сырткары бул жанагы жыгачты оймо чиймелер менен жасай турган бул станок. Бул коробкадагысы дагы сүрөтүндө көрүп тургандай, бул баягы жыгачтын бетин сыйда жанагы сүрүп тазалоо, жылмакай деп коебуз, ошол сыяктуу немелерди жасап үйрөнүшө турган ушундай оборудованиялар келип коюлду. Ошондой эле эмеректердин жаңылыгы ар бир класста бардыгында тең ушундай жаңы доскалар коюлду, жаңы ошо раковиналар. Андан сырткары компьютердик класстар, заман талабына шайкеш келген сынак өткөрүүчү жайы жана спорт залы бар. Имараттын ичи сыртына камера орнотулуп, коопсуздук жагы дагы каралган. Буга чейин спорт залыбыз деле жок эле. Мектепте сыртта спорт немесинде окуучуларыбыз площадкада дене тарбия сабагын өтчү. Эми мынакей жаңы окуу жылына мындай жаңы спорт зал шарттары менен кубанычта турабыз. Бул жерде өзгөчөлүгү полдорубуз жыгач пул эмес, бул резиновый пол төшөлдү. Окуучулар үчүн ушундай шатыча немелери коюлду, столдору коюлду. Ошондой эле гимнастикалык көнүгүүлөр боюнча дагы жанагындай маталар берилди. Кышкы спорт залынын ичинде ошол гимнастикалык көнүгүүлөрдү жасоо боюнча дагы, гимнастикалык сабактарды өтүү боюнча дагы дене тарбия мугалимине жакшы мүмкүнчүлүктөр түзүлдү. Буга чейин мындай жаңы мектеп мугалимдер менен окуучулардын илгери кыялы болчу. Анткени көп жылдар бою ар бир класста мешти түтөтүп, чатырынан суу тамып, авариялык абалда эскилиги жеткенине карабай аргасыз окуп келишкен. Эски мектепте чындыгында түйшүгү өтө оор болгон. Анткени деген печканы жагыш бул мектептин кызматкерлери жанагы печка жагуучу кызматкердин мойнунда болчу. Бирок алынан газ чыгып, окуучулардын ден соолугуна зыян келген күндөр да болгон. Мектептер тар болчу, анан класстарыбыз тар болчу. Печка жагылганда деген көмүрдүн газы чыкчу, ал деген окуучулардын ден соолугуна зыян келтирчү. Бирок азыркы мына заманбап мектебибизге биз өтө мамлекетибизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Ушундай заманбап мектеп биздин азыр талапка туура келет. Ошон үчүн мындан да жакшы ийгиликтерди жаратып, балдарыбыз жакшы окуйт деген үмүттөбүз. Жаңы имарат салуу өтүнүчү менен мектеп жааматы тийиштүү бийлик бутактарынын баарына барып көрүшкөн. Андан майнап чыкпаган соң биздин каналга жана жергиликтүү массалык маалымат каражаттарына да кайрылышкан. Акыры алардын арыз муңу жогорку бийликке жетип, учурда бул көйгөйү чечилди. Азыркы тапта аталган жаңы билим уясы курулуп бүткөнүнө мектеп жааматы ыраазычылык билдирүүдө. 2009 жылдан бери кайрылып келишкен жаңы мектеп имараты салынса депчи. Себеби эски мектебибиз буга чейинки имарат 1908 жылы курулган имарат эле. Анан шарттары атайын класстык бөлмөлөрү туура келбейт. Ошондуктан жогорку кеңешке, өкмөткө көптөгөн кайрылуулар болгон. Андан кийин ушу элим, ушу журтум баардыгы кол коюп берип, түздөн түз анан президентке, Ташиевке, ушулардын баардыгына түздөн түз баягындай видео аркылуу сүйлөгөндөрдүн баардыгын жөнөтүп атканбыз, алардын баары укту. Ошондон бери эле бизге ошо 2021 жылдан баштап эле уже биздин мектепке
баардыгы кызыгып келип телевидениеге тартып кетип аткан ошолор аркылуу эле болуп калды окшойт. Дүйшөндү мектеби дегенди заманбап мектепке айлантып, мына жаркыраган мектеби салынып калды. Номер 52 Турат Арзыкулова мектеби Багыш айыл өкмөтүндө жайгашып, жалпы 600дөн ашык окуучу билим алат. Жаңы билим уясы эгемендиктин 34 жылдыгына карата өлкө башчысы Садыр Жапаровдун онлайн катышуусунда ачылары күтүлүүдө. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.